Спортко акча коюуга 1xbet'ти сунуштайбыз. 1xbet'те коэффициенттер эң жогору. Бул тиркемени колдонуу өтө ыңгайлуу жана жеңил. Видеонун астындагы шилтеме аркылуу каттоодон өтөбүз. Каттоодон өткөн соң 100% сизге бонус берилет. Андан соң пополнить счет дегенди басып туруп 1x Money KG аркылуу Анварга кайрылып балансыңызды толуктап алсаңыз болот. 1xbet ишенимдүү букмекер. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев эл алдында сүйлөп жатып, эмоциясын кармана албай, көпчүлүк учурларда нормалдуу, адам оозго албай турган сөздөрдү сүйлөп жибере турганы жашыруун деле эмес. Сасыктар, чимкириктер деген сыяктуу сөздөрдү мамлекет башында 6 жыл турган адамдын сүйлөгөнү эч кандай акылга сыйбай турганы белгилүү. Көрсө Ашанын психикалык жактан саламаттыгы өтө начар тура. Бул тууралуу Казакстандын учурдагы президенти, мурдагы Сенаттын спикери Касым-Жомарт Токаев да өз убагында өзүнүн социалдык түйүндөгү баракчасына жазып чыккан болчу. Анда Америка Кошмо Штатынын элчисинин түрк докторлорунун тыянагына таянып, Алмазбек Атамбаевдин психикалык жактан жабыркай турганын жана спирт ичимдиктерине жакын экендигин Викилиске жарыялаганы эске салган. Анан ал демек, ошол баары түшүнүктүү болгону ага саламаттык каалоо гана калат деген эле. Чындыгында эле Ашанын психикалык жактан жабыркай тургандыгы акыркы убактарда көбүрөөк билине баштады. Ал өзүнүн 6 жылдык президенттик мөөнөтүндө жасаган коррупциялык иштеринен жазасыз кутулуу үчүн элдин ынтымагына доо кетирип, элди түндүк түштүккө да бөлгөн сөздөрдү айтууда. Курал жарагы бар экенин айтып, аны менен коргоно турганын да билдирди. Айтор ал мыйзамга баш ийбей турганын ачык эле айтып келет. Мындайды психикасы соо адам айтпайт эмеспи?